Korrupsiya masalasi, çoğ mesele korrupsiya masalasi. Buna kimi çıksa da korrupsiyadan görüşemiyor. Men bilan 95'ten beri siyasattan hurmatlagan tuğanlar. Yaş kezdimizde deputat bolganmiz. Bu Kırgızstanda kim halkı bayagan, kim halkı ziyan keltirgen, kim taza ekanini men жақсы bilem. Meni geyitkeni, geri şunday kapı olan korrupsiyoner çıkıp alıp, elde aldap, men korrupsiyadan görüşem degende canım geyit da, canım geyit. Buna korrupsiya bilen, buna men güreşem hurmatlagan tuğanlar. Güreşem. Benim için degende hiç kanda bir öyle şeyim yok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum urmatlı musulman bir toğanдар. Бүгүнкү күндөгү президентибиз Жээнбековдун кылып жаткан иштери эч кимге көмүскө эмес. Ал киши бийликке келээрден алдын өзүнүн алдыга койгон максаттарын ачык айтып, коррупция менен күрөшүүдө эч кимге карабаймын деген сөзү баарыбыздын тилибизде дастан болгон эле. Себеби ал киши бийлик канчалык деңгээлде коррупцияга малынган жана ким мамлекетти жеп байлыктарды уурдап жатканын билип, колунан эч нерсе келбеген соң аттиң арман менен көз жумуп келе берген. Эми мынтип ажоо башчы болгон соң колунан келишинче реформа жасоого аракет кылып, Кыргызстандагы эң чоң коррупционерлер, тамыры кенен тараган эски карышкырларды кылган кылмыштарына жараша жоопко тартуу үчүн суракка чакырып, мыйзам боюнча өкүм чыгарып жаткан учурда аларга боору ооруган байкуштар, түндүк түштүккө бөлгөн кара ниет, кара өзгөйлөр пайда болуп калды. Чүйдө жашап аткан оштуктарды талкаш керек. Муну региональный конфликт кылыш керек да, чоң. Оштуктар кеткиле ошуңарга депчи. Оштуктардын бизнестерин өрттөш керек, оштуктардын өздөрүн сабап көрүүчү чүй оштуктарды кысым кылыш керек да. Андай чагымчыл топтор Кыргызстандын бүтүн болуусун каалабайт. Өзүнө берилген акчаны акташ үчүн бирөөгө көр казып берүүгө да даяр. Жана булар ким акча берсе, ошонун ырын ырдашкан, өзүнүн жанын ойлогондон башканы билбеген күн карама адамдар. Кыргыз эли ушундай калк экенбиз. Бизге бирөө байкуш адамдын кейпин кийип, жалоо уругандын ролун аткарып койсо, ошону туура дегендерден экенбиз. Жок, биз жашоого реалдуу көз караш менен карообуз керек. Эгер көз жаш менен маселе чечилсе, анда баардык маселе ыйлаган адамдын тарабына чечиле бермек. Азыркы президентибиз колунан келишинче адилеттүү болгонго, элдин жашоосун жакшыртууга аракет кылып жатат. Кыргыз тарыхында кайсы президент коррупционерлер менен күрөшүп аларды камаган? Кайсы президент 5 маал намаз окуп, хадистен сүйлөп, адамдарга насаат айткан? Бул сот деген адам, бул биринчи Кудайдан коркуш керек. Экинчи адилет болуш керек. Бул сотто иштеген адам чечим чыгаратканда бул Кудай көрүп турат. Эртең мен жооп берем деген мындай жүрөктө жогорку сезим болуш керек да. Эрк бардыр затен. Каражат буйруса буну ишке табабыз. Бирок иман деген нерсени сиңиш керек болуп атат сотторго. Иман деген нерсени. Башка кошуна президенттерге окшоп, адамдардын бир аз кетирген катаасы үчүн өн катпастан өлүмгө өкүм кылса эмне кылмакпыз? Мисалы Кытайда коррупционерлерди атууга өкүм кылат. А президентибиз бирөө жарымды атпады. Же жок жерден өлүмгө өкүм кылбады. Бизге кандай президент керек? 27 жылдан бери президент алмаштырабыз. Абал жакшы тарапка өзгөрдүбү? Баары эл өзүнүн короосунан кочкор сала берсе, ишти ким кылат? Же кичине жакпай калса эле алмаштыра беришибиз керекпи? Азыр биздин абалыбыз ооруган жаш балага окшош. Баланын ооруп жатканын билген ата эне айыгып кетүүсү үчүн жаман көрсө да, жакшы көрсө да дары берип аны айыктырат. Бирок ал жаш бала билбейт. Азыр ачуу болуп, жакпай турган дарысы эртең ал үчүн жакшы болоорун. Учурда биздин абал ушундай. Азыр жаман көрүнүп жаткан көрүнүш кийин жакшы болуп чыгат буйруса. Болгону ошол күнгө жетүү үчүн сабыр кыла билүүбүз керек. Мамлекетке жардам беришибиз керек. Соц тармактардагы жана арабыздагы чагымчыл топторду байкасак, аларга кошулуп кетпестен тескерисинче аларды кармап бергенге көмөк көрсөтүшүбүз керек. Эгер биз элди бөлүп жарууга жол берип койсок, анда абал мындан да жаман тарапка өзгөрүүсү мүмкүн. Алла сактасын. Жээнбеков жаманбы, жакшыбы, бизге эл башчы болуп тайындалды. Ал кишини колдоп, жалгыз калтырбай, ишине көмөкчү бололу. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух. Мен
мына шайлауга келгенде ошол жерде сүйлөшкөндө убада бергенмин, урматтаган туугандар. Мен бир топ адамдар үчүн кызмат кылайын деп, же аларга бир уурлугун жашырайын деп мен убада берген эмесмин, урматтаган туугандар. Мен жалпы мамлекет үчүн, эл үчүн иштеп берем деп убада бергенмин. Мен эл астынан чыкканмын, элдик президент болом деп убада бергенмин элге. Мага элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы бул жөнөкөй сөз эмес. Мага эң кымбат бул, эң кымбат. Кийин ушу жакшы иштери менен, өзүмүн жакшы ийгиликтери менен элдин ичинен чыккандан кийин кары элдин арасына барып, учурап саламдап жүрөйүн деп жүрөм, ниет менен жүрөм мен дагы. Ошон үчүн мен жөнүндө эмне деп айтат, кантип айтат? Аны айтсын, бирок мени Кудайым сактасын, элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын саткандан сактасын Кудайым. Ушудан сактасын мени.